Кечки жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. 11 жаштагы кызды учурта сүзгөн айдоочу окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Ал айдоочу кармалды. Сабыры жок айдоочулар бир эле жерден 2 сааттын ичинде айдоочуларга 180 000 сом айып пул салынды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 11 жаштагы кызды унаа менен сүзүп качып кеткен өспүрүм кармалды. Авто кырсык 16 февралда болжол менен саат 12:00 чамасында Салиев жана Кантемиров көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Нива үлгүсүндөгү унаа 11 жаштагы кызды сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Кыз ооруканага жеткирилген. УПМдин издөөлөр бөлүмүнүн кызматкерлери шектүү адамдын жеке маалыматын аныктап, машина токтотуучу жайда жашырылган унааны табышкан. Маалым болгондой, Нива үлгүсүндөгү унааны айдаган 17 жаштагы жаран болгон. Ал күнөөсүн мойнуна алып көрсөтмө берген. Кырсык фактысы маалымат журналында катталып, бардык керектүү экспертизалар дайындалган. Не успел затормозить и успел. Потом у меня была сильная паника и шок. Мына монтип кепкен эде балдарга маршруткаларын айдатып коюшат. Бул бала ашып кетсе бир 5-6 классын окуучусу. Жашы жете элек баласына маршрутка айдатып койгон. Сереп KG сайтыбыздын окурманы редакцияга кайрылып видео жөнөткөн. Видеодо жаран жашы жете элек баласын маршрутка айдатып койгону тартылган. Окурман окуучунун унаа башкарганы кооптуу экенин айтып, ата-энелерди мындай кылбоого чакырган. Булак Сереп KG. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кремль Владимир Путин менен Дональд Трамп качан жолугушу мүмкүн экенин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШ лидери Дональд Трамп февралдын аягына чейин же андан кечирээк жолугушуусу мүмкүн. Бул тууралуу Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдирди. Песковдун айтымында Трамп менен Путиндин жолугушуусу Орусиянын тышкы иштер министрлиги аркылуу белгилүү даярдыктарды талап кылат. Ал ошондой эле Путин АКШ Украина боюнча кимди дайындаганына жараша Орусиядагы өз өкүлүн дайындай турганын айтты. Биринчиден, америкалык тарап Украина боюнча биз менен ким сүйлөшөрүн айтат. Америка тарап өз адамын бергенден кийин ага жараша президентибиз биздин өкүлүбүз ким болорун чечет, деди Песков. Дональд Трамп бир күн мурун Владимир Путин менен февралдын аягына чейин жолугушушу мүмкүн экенин айткан. Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков 18 февралда Путин менен Трамптын жолугушуусу кийинки жумада, башкача айтканда 24 февралдан 2 мартка чейинки аралыкта өтүшү мүмкүн деп билдирди. Матраимовдун Оштогу мейманканасы билим берүү башкармалыгына өттү. Бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы билим берүү башкармалыгына өттү. Маалыматка ылайык, билим берүү башкармалыгы 1468 чарчы метр жер тилкесиндеги 2 кабаттуу имаратка көчүп келгенине жарым ай болду. Башкармалыктын эски кеңсеси мэрияга өтүп, Атос балдар үйүнө берилет. Буга чейин Ош мэриясы Успаналиев 15-17 даректеринде Матраимовго таандык имараттар бар экенин, аларды бири мамлекетке өткөнүн кабарлаган. Бишкекте айдоочуларга бир эле жерден 2 сааттын ичинде 180 000 сом айып пул салынды. Бишкектеги Анарбек Бакаев көчөсүндө каршы тилкеге чыккан айдоочуларга айып пул салынды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы маалымдады. Социалдык тармактарда эртең мененки сен бул көчө менен каршы тилкеге чыгып айдаган айдоочулар көп болуп жатканы жарыяланган. Мындан улам майы кызматкерлери эртең менен аталган көчөгө чыгышып 2 сааттын ичинде эле 180 000 сом айып пул салышкан. Беле кетсек, эртең менен тыгында дал ушул Анарбек Бакаев көчөсү менен түнүктү көздөй айдаган айдоочулар көп каршы тилкеге чыгышат. Саламатсызбы? Келет көчүп кетти, кандай сөйдү? Жакшы документтер окуйсузбу? Бул жака алып токтотсоң, жазып бергени кандай болот?
Лавров эмгек мигранттары үчүн талаптардын катаалдашы боюнча комментарий берди. Эмгек мигранттарына карата мыйзамдарды катаалдаштыруу Россиянын узак мөөнөттүү кызыкчылыгына жатпайт. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Сергей Лавров билдиргенин РИА Новости жазды. Борбор Азия өлкөлөрү ири алдыда Кавказияден башка республикалардан келген мигранттарга кандайдыр бир катаал мамиле биздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарыбызга дал келбейт. Аны шарттабайт деген позициядан туруп карайбыз. Албетте тартипти сакташ керек. Мигранттардын кириши көзөмөлгө алынышы зарыл. Тиешелүү органдар алардын кайсыл жерде иштээрин жана Россиянын мыйзамдарын сактоого ким жооп берерин билиши керек. Муну жакынкы өнөктөштөр менен мамилеге тоскоолдук жаратпастан, виза тартибин киргизбестен эле жасап койсо болот деп ишенем деген Лавров. Министрдин айтымында бул багытта көрүлүп жаткан чаралар эмгек миграциясына тоскоолдуктарды жаратууга эмес, көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган. Лавров Евразисти түзүү боюнча негизги документтерде биримдикке кирген бардык өлкөлөрдүн жарандары бирдей укукка ээ экени жазылганын эске салды. Соответствующие органы должны понимать, где находятся эти люди, которые приехали работать, кто предоставляет им работу и отвечает, соответственно. Кремлден Путин менен Трамптын жолугушуусу үчүн эмне жасалышы керектигин айтышты. Россия президенти Владимир Путин менен АКШ лидери Дональд Трамптын жолугушуусу үчүн тышкы иштер министрликтеринин багыты боюнча даярдык керек. Бул тууралуу РФ өлкө башчысынын маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Кремлдин өкүлү Россия менен АКШнын алакасы кайра карап чыгууга муктаж экенин, мамиле Американын мурунку администрациясы тарабынан атайлап бузулуп келгенин белгиледи. Россиянын АКШ менен сүйлөшүүнү улантууга көз карашы оң. Алгачкы кадамы жасалды. Эми байкаларлык жыйынтыгын күтүү керек. Эки өлкөнүн мамилесин бир күндө же бир аптада жөнгө салып коюу мүмкүн эмес. Узак жолду басып өтүшү зарыл деген Песков. Эки лидер февралдын аягына чейин жолугушу мүмкүнбү деген суроого Песков жолугушуда мүмкүн, жолукпай калышы да ыктымал деп жооп берген. Ал Россия менен АКШ делегацияларынын жолугушуусу Украина жаңжалын басууга карай олуттуу кадам болгонун белгилеп, шайлоо өткөрүү боюнча чечим Вашингтон же Россияда эмес, Украинада кабыл алынышы керектигин кошумчалаган. Эскерте кетсек, 12 февраль күнү Россия менен АКШнын президенттери телефондон 1,5 саат сүйлөшүп, натыйжада 18 февраль күнү эки өлкө делегациялары Эр-Риядта жолугушкан. Анда негизинен Москва менен Вашингтондун мамилесин жөнгө салуу, Украина боюнча болушу мүмкүн делген сүйлөшүүлөр тууралуу кеп болгон. Дүйнөлүк коомчулукта бул жолугушуу эки ири державанын ортосундагы муздун эри баш ташы катары кабылданууда.